Мен алгачкы жолу манас айтканым эсимде, бир 5-6 жашымда болсо керек. Ой булакта ойноп жүрүп, айылымда бир суу өтчү эле кичинекей. Ошо суудан аттап баратсам, жанымда чоң кишилер турат. Найза менен атчандар. Анан көрүп жыгылып калган экенмин, анан жатып айтып аткан экенмин. Анан айтып атсак, чоң атамдын иниси бар эле, Жумабек деген атабыз, өзү молдо киши эле. Куранды жатка билген. Ошол киши көрүп калып, үйгө алып келип, анан ырымдаган экен. Анан ошолор угуптур. Анан эртең менен бир күн уктап калдык да, анан эртең менен турсам, ошо молдо экем деген ырымдап, анан ай сен деген жакшы айтат турбайсың деп жалдады мени бала деп. Анан эмнени айттың билесиңби десем, Манасты көрдүм го чоң ата, Манасты айттым го дептин ошо.